жерде Бигайым эжип отурат, Бигайым Абдыжапарова. Бардыгы тең мына мактап атышат, дос катары кандай экен, классташ катары кандай экен деп. Анан сизге келгенде өзгөчө бир назиктик сезим менен айтты да. Чынында эле сизге келгенде ошондойбу же мындан мурда айтып кетти, ой бул карындашымдын кичинесинде аябай көп эле менден көп нерсе көрдү эле, ушул айтат, мактайт болду экен же жамандайт болду экен деп. Азыр биз интрига болуп атат бул жерде. Агаңыз кандай болду экен, ага катары? Приз вообще албайм мен. Бирок чындыкты айтам деңиз. Чындыкты айтам. Анткени өзү суранган, байкем болгондо айтып бер деп. Биз ушу кийин эле үй бүлөлүү болуп, бала бакыралуу болуп, байкемдин кичүү кызы Батмазуура келбей калыптыр, төрөлүп чоңойгондо эле биздикинде чогуу чай ичип, бала чагыбызды эстеп, отуруп күлүп тамашалап отурганда ошондо менден официально кечирим сураган. Мен ушунча сени жиниңе тийчү экенмин, мен сени ушунча ыйлатчу экенмин, ошонун баарын азыр мен балалуу болгондо түшүнүп, ошо сенин акыбалыңды азыр түшүнө баштадым дейт, балдарымды карап дейт. Анан кечирим сурайм деп, ошондо кечирим. Эми мындан уже понятно, наверное, эмне деген балалык болгон бизде, кандай мамилебиз болгон. Анан көп эле чын айтканда Замир айтып атпайбы, ушундай примерный, мушташчы эмес, эчтеке мындай түз жүрчү депчи, үйдө карама каршы болчу. Менден чыгарчу окшойт бугун барынча. Мен кайсы мектепте жүрсөмбү, же короодо балдар кыздар менен ойноп жүрсөкпү, мен ушундай защитаны сезчүмүн да, анткени байкеси бар кыздар, балдар мындай аябай уверенно жүрчү да. Эмне кылсам дагы мен защитам бар, байкем бар деп. Анан ошо кичинекей кезинде өзүнүн бир дүйнөсү бар болчу. Ушу бир комната мамамдар бөлүп берип коюшкан. Ошо жакта уктачу, жана Замир айткандай сүрөттөрдү укмуштарчу. Таң аткычакты чоң мындай полотно өзүң жасап алып, ошолордон укмуштай сүрөттөрдү тартчу да. Ошондо эле туугандарыбыз алып кетчү. Туугандарыбыздын үйлөрүндө ошо картиналары ийгилинип турчу да. Анан бул кино дүйнөсүнө кандай келип калган ушу мен эле билет болушум керек. Эне атабыз мен эле. Анткени школду окуп жүргөндө эле кичинекей кезинде мен артист болом деп көп айтчу. Режиссер, артист. Анан эне атабыз болсо каршы болчу. Жок, айым ал кезде кичине мындай артисттерге мамилеси бир аз башкачараак болчу да. Жок болбойсуң, жакшы кесип тандагын тиги бу деп анан урушат. Жок, мен режиссер болом деп анан бир журналдарды выписывать этчүсүң, кино, эмне эле ошо? Искусство кино деген. Искусство кино ошо кичинекей кезинен баштап эле. Анан кийин бир күнү бир кечинде бир мындай окуя болду да. Ошо кино тартам, мен артист болом деп атам. Сен болбойсуң десе, жок, мен болом деди. Анан мамам жини келип туруп анан чапты, катуу чапты. Болосуңбу десе, болом, мен режиссер болом десе, дагы чапты. Болосуңбу режиссер десе, болом деп болбойтум эле. Канча жашта ошондо? Ушу билбейм, кичинекей 5-класс, 13 жаш. 6-класс, ошондо болуш керек. Анан такыр болбой анан көрдү баласын. Көргөндөн анан мейли деп, ошондон кийин бир үн чыккан жок. Ошондон кийин колдоп баягы макул болду да. Жеңип кетти да байкем. Ишенимин байкаган турбайбы. Ушунча ошо кичинекей кезинен баштап эле ошо кино деп. Кичине кошумчалап коеюнчу. Мындай болду да, кичинекей ошо мен кичинекейине мен багып чоңойттум негизи. Кадимкидей мен бул садикке барып атканда мен ошол 2-Баканбаевтан 2-3 класстан велосипедке өңөрүп алып, садикке алып барып, садикке алып келчүмүн. Ошол жумушка кеткенде чайын пайын берип неметип анан аябай жакшы көрүп чоңойттум да. Анан биз уже Минкушка көчүп барганда ошондо менингит болуп ооруп калды. Менингит болуп ооруп калгандан кийин эле анан ата энебиз аябай бөпөлөп туркап аз жерден калды да. 5 бала ооруду, 5-өн 4-өө чарчап калды. Жалгыз Бегайым калды да. Ошондон кийин анан аман калды деп анан эркелетип анан мен бакпай калдым мен. Мен сыртта калып эле, мени урушуп түшүп буга тийгизбей, ошондо анан балачак баягы кызганыч пайда болгон окшойт да. Менин карындашымды жакшы көрүшөт, мени жаман көрүшөт дегенде эмне деп анан ошондон кыясы ошо чыгарсам керек деп ойлоп коем да.
Ана бирок официалдуу түрдө ошо баарын элдин баарын чогултуп анан кечирим сурагам, мен жаш кезекте балалык кылыптырмын, сага кичинекей туура эмес мамиле кылыптырмын деп. Бирок студенттик кезде аябай жакшылап карадым, болуштум. Биз биринчи сыныпта окудук да. Мен 4 старший класс, бул биринчи курста, ошондон баштап биз ынакпыз, чындап айтканда. Жакшы. Жакшы. Бир айткым келет, ушул баягы мындай эме болуп аткан, возможность болуп аткан. Мен ушу Кудайга ыраазымын, ушундай байкем бар болгондо да. Улуу байкебиз каза болуп калды эрте эле, орун айынан. Анан ушундай сымыктанам, анткени жакшы сапаттар абдан көп да. Мындай орусча айтканда, интеллект боюнча бул тим эле на высоком уровне да, аябай начитанный. Адамгерчиликтүү байкем айтканда абдан таза, трудоголик. Апабыз азыр деле айтат, башка кесип менен ушундай эрнисте ушинтип иштесе бул эч миллионер болмок экен депчи. Күнү түнү жумуш деп эле жүрөт. Дагы иши көп жак эле да азыр. Эсеси мен сыймыктанам, мен Кудайга ыраазымын, ушундай байкем бар. Бар болуңуз. Рахмат. Үйгүлүңөр менен аман.